кечеден бери сиз жөнүндө көбүрөөк учурлар болуп кетти. Садыр Жапаров дайындалбаптыр деген сөздөр айтылып атат. Буга кандай комментарий бересиз? Чындыгын айтканда 20 октябрда Фугинин сунушу менен премьер-министр өзүнүн макулдугун берген. Ошол макулдуктун негизинде аэропорт Манастын директорлор совети мени бардыгы толугу менен 5 киши бардыгы кол коюп беришти. Ошол 20 күнү кечкурун мына мен дайындалдым. Эртеси менен кечээ мени келип коллективге представлять этишти. Коллектив менен жакшы сүйлөштүк, айттык, дедик, не дегенде бу жерде мен мурун иштегендер бар. Жакшы кабыл алышты, аябай. Ошентип кечээ анча-мынча СМИде сөздөр чыгып кетиптир, жазуулар чыгып кетти, интернет блогтарынан чыгып кеттир. Эми анга кызыккан деле кишилер болсо керек, мен билбейм, аны так айта албайм. Бу аэропорт Манас бардык баягы эл үчүн орустар айткандай лакомый кусочек болуп калган окшойт. Ошондуктан бияка бардыгы эле аракет кылып атыптыр. Бирок негизинен айтканда бүт бардык мындай легитимно бүт баягы чечимдер мага чыккан. Ошонун негизинде келип отуруп калдым. Кечеги премьер-министрдин заявлениясы боюнча мен бүгүн эртең менен саат 11-де кирип чыктым. Премьер-министр менен урматтуу Садыр Нуркожоевич менен баардыгын такташып алдык. Ал киши мага айтты, барып иштей бериңиз. Бирок негизинен айтканда сиз барып аткан тармактан биз аябай чоң үмүттөбүз. Эмне дегенде баары коррупциялык схемалар болгон. Кайсы бир предприятияларда ошондой схемалар болсо, ошонун баардыгын жок кылышыңыз керек деп. Ал киши мага 10 күндүк мөөнөт берди. Ошондой схемалардын бүт баарын жокко чыгарып, аэропорт Манастын бюджетин толтурганы сиз мага 10 күндүн ичинде отчетун бериңиз депчи. Ошонун негизинде анан сиздин жумушуңузду карайбыз деп. Негизинен ошо. Кыргызстандын Босогозода аэропорт. Анан кийин кандай пландарыңыз бар өнүктүрүүдө? Чындыгында өзүңүздөр билгендей, баягы биз 2005-тен 2010-га чейин мен иштеп кеткен бу жерде. Ошондо аябай абалы оор болчу аэропорттун, мына ошол аэропорт Ош бир эл аралык каттам бар эле, бир жумасына, мына азыркы күндө өзүңүздөр билгендей, бир жумасына бир 100дөй азыр каттамдар аткарылып атат. Ошондо баягы убыточный предприятияны биз ошондо прибыльный предприятияга чыгарганбыз. Негизинен айтканда ошондо аэропорттун өзү кирешеси 667 миллион сом болчу 2005-жылы. Биз кетип атканда 2010-жылы 2 миллиард 100 миллион сомго чыгарып анан кеткенбиз. Азыркы пландар эми негизинен могу болгон коррупциянын баарын жойсок эле өзүнөн өзү эле мен ойлойм бюджет да толот, бирок пландар көп. Эмнеге дегенде башка авиакомпаниялар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүшүбүз керек. Аэропортубуз аябай геополитический жагынан дагы өзүнүн баягы Орто Азияда турган жагынан дагы аябай мындай башка авиакомпанияларды кызыктырат да. Кудай буйруса мына иштегениме 2-күн болуп атат. Пландар чоң, анын баардыгын инвестицияларды тартабыз башка жагына. Буйруса мен ойлойм, аэропорт Манастын өзүнүн потенциалы чоң, ошондой эле аэропорт Оштун потенциалы чоң, аэропорт Тамчынын да потенциалы чоң. Биз бир 6 айдын ичинде чоң результаттарды көрсөтөбүз депчи. Эсиңизде барбы, буга чейин парламентте ачык асман проектиси талкууланган. Муну колдойсузбу? Эми негизинен мен ачык асманды анда колдоп бергем. Бирок бир нече баягы толуктоолор мененчи азыркы күндө аэропорт үчүн ачык асман бул мыйзамы чындыгында аябай чоң мүмкүнчүлүк ачат. Неге дегенде
баягы башка авиакомпаниялар тартыш үчүн ушу биз аркылуу башка мамлекеттерге учуу үчүн аябай чоң мүмкүнчүлүк берип атат да. Ошол эле Россиядан, Европадан Юго-Восточный Азияга учуш үчүн мына чоң мүмкүнчүлүктөр. Ошол эле Европадан Юго-Восточный Азияга учуу үчүн дозаправка керек. Мына азыр биздин өзү айтып атпаймынбы, геополитический расположение аэропорт Манастыкы аябай баардан кызыктырат да. Биз Кудай буйрса ошонун баарын иретине келтиребиз. Баягы а жерде комплекстүү иш жүргүзүш керек да. Анын баягы топливонун баасы, баягы обслуживаниянын баасы, эми көп нерсе бар. Ошолордун баардыгын комплексте авиакомпанияларга жакшы бир тарифтерди берсек, мен ойлойм, көп эле авиакомпаниялар кызыгып мына учушат деп. Ошонун негизинде өзүңөр көрүп атасыздар, баягы ачык асман мыйзам негизинде мына азыр Turkish Airlines мына биз аркылуу, Бишкек аркылуу тиги Улан Батырга учуп атат. Мына ошол бул биринчи башталыштары. Бирок могу пандемияга байланыштуу көп пландар ашпай калыптыр, мен карап көрсөм. Бирок ошол пландарды ашырганы биз аракет жасайбыз.